1941-45 жылдар аралында Улуу Ата мекендик согушка Алай районунан жалпысынан курал кармаганга жараган азаматтар жөнөп кеткен. Алардын ичинен 2000 курман болуп мекенне кайтпай калган. Бүгүнкү күндө Алай районунда жалпы 10 гана согуштун ардагери калган. Кан майданга аттанган 18 жаштан жогорку азаматтар эле. Андан бери 70 жыл өттү. Ошондогу бозуландар азыркы аксакалы жайкалган ата болушкан. Кызыл Коргон айылынын кадырлуу каарысы, согуштун ардагери Маманов Арын ата учурда 98 жашта. Азыркы баяндамабыз ушул ата тууралуу болмокчу. Фашистердин баскынчылыгы бейпил турмушка бүлүк салды. Каруусунда күчү барлар согушка кетип, ойносо оюнуна тойбогон өспүрүмдөр талаа жумушуна чыкты. Бозуландар да согушка тартылды. Алардын арасында Маманов Арын атабыз да бар эле. Алгач Минскиге барып, 1939 жылы согуш баштала электе Минскиден Белосток деген шаарына аскерге кызмат өтүү үчүн барган. Белосток ал учурда Польшанын жери болгон. Ошол жерде 6-7 ай кызмат өтүп, андан соң Крецкий деген жерге кетет. Ал жерде көп өтпөй фашисттер кирип келип согуш башталган. Немистер менен ошол жерде атышып жүрүп, Сталинден приказ болгон. Бензинди күйгүзүп катышты. Buğdaydı, arpağına geytirgunga kirasın kuyup örtüyor. Minyani boktu derini attırıp kaçıkla. Ne biske kalmasın dedi. Ошентип, биздин жоокерлер Сталиндин приказын аткарат. Согушуп жүрүп, 1-2 ай аралыгында пленге түшүп калып, бир нече кыйынчылыктарды өткөргөн. Жеңишти талаада согушуп жүрүп угушат. Ошондогу элдин кубанычы, энелердин көз жашы, жаш балдардын күлкүсү аздыркыга чейин көз алдына тартылат. Айылдын кадырлуу карысы 8 бала, 32 небере, 25 чеберенин сүйүктүү чоң ата таятасы. Жакшылык иштер Арын атасыз башталбайт. Согуштан келгенден кийин колхоздун ар кайсы тармактарында иштеп турган жана бир нече медалдарга ээ болгон. Якта генерал Бихров деген барды. Родина күтүп атат, энеңер күтүп. Согушта курман болушту. Көпчүлүгүнүн сөөгү бөтөн жерге коюлду. жылдын 9 майында Гүлчү айылында жеңиштин 70 жылдыгына арналган майрамдык парад болуп, анда согуштан кайтпай калгандарды эскерүү болду.
Ошондой эле көзү тирүү ардагерлери мамлекет тарабынан Күлчү айылынын акими, мамлекеттик ишканалар, жогорку кеңештеги алайлык депутаттар тарабынан сыйланды. Каарман ардагерлери дайым эскерилет. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Арнамауын бойынша қысқаша мағлұмат беріп отырмын, урматтуу туугандар. Уларга мекен согуштун катышуучу согундарын тудуруу Маманов Карын 1917 жылы туулган, 7 жашында Кылган мектебинде окуган. Күлчү айылынын интернатында 2 ай окуп, 15 жашында Күлчү айылынын өртөчүчү мектебинде 2 ай окуп, 1 жыл большевик колхозунда иштеген. 1939 жылы жүзүндө аскерге чакырылып, Минск шаарында, андан кийин Витебск шаарында кызмат өтөгөн. 1941 жылдын аягында Фин согуштан болгон. 1941 жылы местечко Клевский шаарында, 43 жылы Сталинград шаарында болгон согушка катышкан. Согуш бүткөнгө чейин Францияда болгон. 1946 жылы өзүнүн тууп өскөн айылына келип, колхозда бригадир болуп иштеген. Кийинки жылдары Жибек жолунда Ленин совхозунда катардагы эмгекчи болуп ардактуу санга чыккан. 4 уул, 4 кыздын, 32 небере, 21 чебере, 4 келиндин ардактуу атасы элинин сыймыгы. Şu arnavazды сапарга жатып, кайрылып айтабыз. Кабырларын нурга бөлөп, артында калган бала-чакаларына Аллах Таала сабыр жамил ата кылып, калган жамааттарыбызга, şu тазия келген, узак сапардан келген меймандарыбызга Аллах Субхана Таала баарыбыздын жашообузга береке, өмүрлөрүбүздү узак кылып, şu атабыздын жашына жеткиришке баарыбызга насип этсин. Аллахым барган кабырларын нурлуу кылып, сурактарын жеңил кылып, жаткан жерлерин жаннаттын бир бакчаларынан кылсын. Bir rahmetke ya Erhamar Rahmet. Salatul cenaze. Tecrübüz, ranmayda o tarafa götür. Gel oğlum hani. Sağ ol. Oldakenin meselesi menen bir katta alim gelse oşonun meselesi menen cennetke çıkıp ketmeyt. Balki uşul bu adamlardır. Uşul insanlardır. Aramızda kançalagan uluk insanlar tutar. Oşolardın oğlum degen duası. Bakın arkadaş. Kral yenge.
Sol. Sol. Bak. Oktu. Bak. Oktu. Bak. Kurallı butka. Al. Sol. Sol. Tamam. Ya. Ahiret ve batın hatalarını mahvet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم